Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде саякат берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүн биз Талас районуна караштуу Көпүрө Базар айылындагы Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектептеги зоология музейине келдик. Бул музейде тоо жаныбарлары, үй канаттуулары, токой канаттуулары жана ошондой эле сиздер алдыда тааныша турган баардык экспонаттардын, жан жаныбарлардын экспонаттары бар. Биз азыр алардын бири менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бир казан канаттуусу бул Казакстандын Каспий деңизинен, ошондой эле Сибирден жана ошондой эле биздин Кыргызстандын Ысык көлүнөн дагы кездештирүүгө мүмкүн болгон канаттуу. Бунун тумшугундагы капчасында 13 килограмм балык, 15 литр суу батат. Мына ушундай кызыктуу маалыматтарды бул музейден көрө аласыздар. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Зоология музейи Талас төрүнүнүн Көпүрө Базар айылындагы Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинде жайгашкан. Музейди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Кошубак Кутуналиев уюштурган. Эже айтсаңыз, мынакей зоология музейине турабыз. Музейдин жаралык тарыхы, азыркы күндөгү иш-аракети боюнча айтып берсеңиз. Бул музей Кошубак Кутуналиев агай тарабынан уюштурулган. Агай өзү ошол 1923-жылы Шумкар уяда, Талас районуна караштуу Шумкар уяда төрөлгөн. Андан кийин 1940-жылы 7 класстык мектепти аяктаган соң мектепке мугалим болуп эмгектене баштаган, эмгек жолун баштап. Анан 42-жылы Улуу Ата Мекендик согуш башталганда согушка аттанып, ал жерден Берлинге чейин жеткен агай. Анан 45-жылы кайтып келип, ошол эле жылы Кыргыз улуттук университетине тапшырып, ал жерден жогорку билим алып чыгып, андан кийин кийинки ишмердүүлүгүн баштаган агай. Агай Кызыл Туу орденинин ээси, эл агартуунун отличниги, ошондой эле методист, көптөгөн жаш мугалимдердин эмеси, насаатчысы болгон, устаты болгон, эмгек сиңирген мугалим болгон. Анан агай бул музейди 1968-жылы түптөп ошо жаныбарлардын ар кандай коллекцияларын чогулта баштаган экен. Анан буга түрткү болуп, ага эң биринчи эле, азыр мен тиги жактан көргөзүп кетем, эң биринчи эле өзүнүн үйүндө тоогун союп, ошону Бишкек шаарынан музейдин чоңу келген экен. Ошол адамдан сурап, ошо музей кантип экспонаттарды катыруу жолун сурап, анан шыр эле ошо кетелекте эле тоогун соя салып эле агай катырып биринчи жасаган экен. Үйүнөн көргөн, үйүнөн эле көрүп эле шыр эле. Анан ошол жылдан баштап эле ошо экспонаттарды айылдын мергенчилери, мугалимдер, айылда эмгектенген адамдар тарабынан ошо алынып келинип эле, анан кийин ошо коллекция ушул азыркы турган экспонаттардын баардыгы ошо 68-жылдан баштап 75-80-жылдарга чейин жасалган экен. Жалпысынан 250дөн 700гө чейинки чукул экспонаттар бар. Буларды азыркы учурда сактап калуу үчүн дарыларды атайын сээп турабыз. Ошо көө түшпөш үчүн атайын терезелерди ачабыз, желдетебиз. Анан окуучуларга биология сабагында дагы көптөгөн ушул жака алып келип, жанагындай практикалык сабактарды өткөзөбүз. Мисалы үчүн 7-класстарга канаттуулар боюнча сабак өткөндө канаттуулардын түрлөрүн, кандай канаттуулар кызыл китепке кирет, ошолорду алар өздөрүнүн көздөрү менен практика жүзүндө көрөт. Ошондой эле дагы 10-класстарга генетика боюнча сабактар бар. Ошол жерден мутация деген эмне экенин балдар өз көздөрү менен көрө алышат, анткени ошондой экспонаттарыбыз дагы бар. Анда ошо экспонаттар боюнча бизге айтып берсеңиз, музейде канаттуулардан баштайлык, Жаныбарлар негизи 5 топко бөлүнүшөт. Канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр, жерде сууда жашоочулар, курт кумурскалар, сүт эмүүчүлөр деп. Бул жерде ошол 5 түргө кирген бардык жаныбарлар бар деп айта алабыз. Мында бул жерде канаттууларды көрүп турасыздар. Биздин эле айылдан булардын баары кармалып, анан катырылган. Бул жерде ар кандай токой, жапай канаттууларына сагызган, көгүчкөн, ала карга, чыйырчык, ала чыйырчык, мынакей ушундай түрлөрү бар. Анан азыркы күндө дагы биз заманбап жасап бул жаныбарларга, мисалы үчүн, бул жерде эликти окуучулар же башка жактан музейге экскурсияга келгендер дагы бул жерде мына QR-коддор коюлган атайын.
ушул QR код менен эле телефондун камерасын бул жака туштап эле элик жөнүндө маалымат ала алышат да. Маалымат чыгат. Мына ошол жерден толук маалымат чыгат элик жөнүндө. Мына бул жерде тоо эчкиси жөнүндө, тоо эчкиси, аркар жөнүндө дагы маалыматтар чыгат. Мына бул жерде чүткөр, кызыл китепке кирген, бул дагы сейрек кездешүүчү жаныбар болуп эсептелинет. Каш кулак, булардын баардыгын ошо алдыгы QR код аркылуу маалымат ала алышса болот. Бул сайгак, бөкөн. Булардын көпчүлүгү эле ушул биздин Караколдо тоо эчкиси. Тоо эчкиси экөө болгондуктан бирөөнө эле коюлган QR код. Ошол жерден маалымат окуй алышат. Бул эмес Бөкөн. Бөкөн. Бул дагы меркеден кармалып келген. Меркеден. Кашкыр. Кашкыр. Толук. Бул экинчи бөлмөсү же? Бул экинчи бөлмөсү. Бул жакта канаттуулар. Көпчүлүк канаттуулар турат. Бул бир казан канаттуусуда кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбар болуп эсептелинет, келгин куш болуп. Бул дагы ошо биздин айылдан учуп өтүп бара жаткан жеринен Сардаладан жарадар болуп кулаганда ошол биздин айылдын эле Эшалиев Жолчубек деген ошо талаа жумуштарын кылып жүрүп, анан кийин көрүп калып агайга алып келип берген экен да. Мекендеген жери кайсы? Мекендеген жери бул негизи бизге Ысык көлгө келет, көбүнчө тропикалык өлкөлөрдө деңиз жээктеринде жашашат көпчүлүк учурда. Жанагы агайдын мына эң биринчи ушул мынакей 1967-жылы ошо жана музейдин жетекчиси келгенде агай биринчи эле ушул тоокту союп үйүнөн, анан кийин ошону жасаган экен да. Ичине зымдан каркас болот, мунун ичинин баардыгын. Анан ичинде ар кандай жанагындай саман менен толтурулат. Байкоо иретинде жүргүзгөн да. Өзүнүн үйүндө тоокту союп эле ошого байкоо жүргүзгөн да жазат. Биринчи эмгеги бул. Андан тышкары бул жерде мына үй жаныбарлары, тооктор, мына бул тооктагы жанагы эт багытындагы тоок, бул жерде индук. Бул жерде токой канаттуулары, көбүнчө токойдо жашаганын окоптур. Бул жерден дагы мына маалымат алса болот. Бул жерде ворон, кузгун деп турат. Буну карган менен алмаштырса болбойт да. Бул өзүнчө ошо карга токумуна кирген эле башка жандык. Мына карга мынакей, бул чоңураак, кузгун. Бул жерде дагы мына келген куштар көпчүлүгү булардын каркыра, кытан, бул таз жору. Таз жору дагы азыркы учурда кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбар болуп эсептелинет. Бул Каракыштактан кармалып келинген бул таз жору. Азыр Казакстан өрөөнү окуп Казакстан өрөөнү окуп да, Каракыштактан. Бул экөө тең ошо таз жору. Аксары дейт. Бул аксары дагы, бул дагы жырткыч канаттуу болуп эсептелинет. Бул болсо үп-үп. Кызыл короз, фазан биздин токойлордо эле байырлайт булар. Демек бул жерде биздин токойлордо эле эмес, сырттан дагы келген куштарды дагы ушул биздин айылдан, бүт баардыгы эле биздин айылдан кармалып тур көбүнчө ошол. Үкүлөр, үкү жөнүндө дагы бул жерде маалымат бар. Күйкө бул таз жору. Таз жору. Бул жерде кызыл короз, кекилик. Бул бир казан атпайсызбы? Бир казан тууралуу дагы айтып берип койсоңуз. Бир казан баягы канча литр суу батат деген бир маалыматтар бар. Бул өзү негизи аябай канатын жазганда чоңдугу 1-2 метрге чейин, анан кийин салмагы бир 10 килограммга чейин жеткен жаныбар канаттуу болуп эсептелинет. Бул бир казан жанагы көпчүлүк сууда жашаган, каз өрдөк сыяктуу эле сууда байырлаган жаныбар болуп эсептелинет. Суунун жээгинде жашайт да көпчүлүк учурда. Анан кийин бизге көбүнчө Ысык көл өрөөнүнө учуп келет экен бул. Бул деңиз жээктеринде, океан жээктеринде көпчүлүк учурда байыра алышат. Бул жердеги үйдүн канаттуулары бул акку. Акку, өрдөк, үй канаттуусу эмес, булар деле жапай канаттуулар, сууда жашаган, суунун жээгинде жашаган жапай канаттуулар. Бирок аккуну үй шартында багып өстүрсө дагы аябай тез көбөйөт экен да негизи. Каз бул жерде үй канаттуусу, бул жапай
газ бул жерде. Бул каркара. Каркара монда. Каркара. Бул арам өрдөк. Немени? Кыргый. Бул дагы суу тартар, мына балык жеген канаттуу болот, эсептелинет бул дагы. Бул кыргый. Көпчүлүк жанагы адамдар менен чогуу жашаган канаттуулардын. Бул жерде дагы көгүчкөн, бактек, үкү, ар кандай сагызган канаттуулардын түрлөрү. Бул жакта ошол бул жерде коён. Биздин айылдан эле кармалган коёндор булар. Мына жапайы коён же болбосо велик жанагындай чоң кролик деп коет го. Ошол чоң коён. Жерде коёндор. Бул жерде агай дагы өзү чыгармачылык менен мышык деле катырып коюптур. Үйүндөгүлөр. Үй мышыгы. Үй мышыгы эле. Анан бул жерде жумурткалары, ошо канаттуулардын ар кандай уялардын түзүлүшү кандай болот ошо. Бөдөдөн уясы ушул ар кандай. Бул кадимки эле козулар, үйдөгү эле козуларды катырып койгон. Бул деле кадимки эле музо. Булар бул жана эме бульдог, американский бульдог деп коет экен. Бул агайдын досу агайдын өзүнө эле тайган экен, анан кийин өлүп калганда ошентип катырып аны дагы экспонат кылып алып келип коюшкан экен. Бул дагы кадимки эле иттин, бул жерде иттин түрлөрү да. Кадимки эле үйдөгү. Үйдөгү иттер эле. Азыр мындай иттерди да көрбөй калып кандай иттерди. Бул жерде болсо ошо жана мутациялык немеге өзгөрүүгө душар болгон козулар, ушул биздин айылдан эле немелер, колхозчулар, чабандар алып келип беришкен экен. Эки баштуу козу, бир көздүү. Бул жерде топоздуу мамалагы туруп атат. Бул жерде бул дагы сиамский близнецы болуп төрөлгөн экен, жабышып. Ошонун ички скелети, сөөгү. Бул жерде болсо 8 буттуу козу, бир баштуу, эки денелүү да бул жерде буттары. Бул жерде дагы кулундун башы, мунун эки оозу, үч кулагы болгон. Ошо биздин айылда эле туулган да, ошо мутациялык эмеге душар болуп. Эки оозу бар да, анан үч кулагы бар. Ошондо ошодо балыктын дагы түрлөрү. Бул жерде ар кандай балыктын түрлөрү, форель, жанагындай карась бар. Көп эле түрлөрү бар бул жерде. Мына бул жакта скумбрия балыгы. Бул жерде мына мутацияга алган жана топостун мамалагы. Муну ооба жогору жактан эмелери, ошо айылда иштеген колхозчулар Сагындыков, Койчубай жана Беренбай деген чоң аксакалдар аркылуу алып келинген экен. Бул жөнөкөй эле эшектин коделеги, кулун. Муну дагы катырып коюшкан. Бул жерде ошо жана түлкүлөр, түлкүнүн баласы, ошо түлкүнүн үй бүлөсү да, ошо түлкүлөр, бачикилер. Бул жерде майда жана кемирүүчү жаныбарлар, чычкан, ар кандай үй чычканы, тала чычканы, сокур чычкан, ошондой эле жарганаттар, ракушканын түрлөрү, кескелдирик, бака, көк бака, ошонун ар кандай эмелердин түрлөрү жерде катырылып коюлган. Буларды катырмак турбай кармагынан ирежитип койдусуз. Бул кадимки эле жана бул жерде койдун сөөгү да, кадимки эле мүйүздүү койдун сөөгү. Скелеттер менен ошондой. Жерде кескелдириктин сөөгү. Анан айтсаңыз мынакей ушунча эмгек жасады, баягы бүгүнкү күнгө чейин сакталып, баягы уникалдуу бир музей болуп турбайбы? Анан кийин агайдын ушул жердеги сыйлыктарын да койгон турбайсыздар да? Агайдын сыйлыктарын да койгонбуз. Бул жерде агай көптөгөн сыйлыктардын ээскен. Бул жерде көрүп турган медаль, ордендердин бардыгын ошол Улуу Ата Мекендик согушта мындай жакшы эрдик көргөзгөндүгү үчүн, катышкандыгы үчүн ар кандай медалдарды алган экен.
кийинки дагы кийинки эле эмгек ардегери ошондой эле мугалимдик жанагындай жакшы эмелерди көрсөткүчтөрдү көргөзгөн үчүн ар кандай көптөгөн сыйлыктарды ардак грамоталар алган экен. Бул жерде ошо агайдын үй бүлөсү сүрөттөрү менен алган сыйлыктары үй бүлөсү менен. Музей мындан арыдагы окуучуларга билим берүүдө практика жүзүндө көрсөтмөлүү курал, ошол эле учурда алыс жакындан келген туристтерге көрсөтүүчү кызыктуу жай. Андыктан музейдеги экспонаттарды сактоо зарыл. Буга чейин музейди жаңылоо, ремонт иштерин жүргүзүүдө Кушубак Кутуналиевдин 100 жылдыгына карата үй бүлөсү жакындан жардам көрсөткөн. Азыркы учурда музей жетекчиси Рахат Шашенованын аракетинин аркасында бир катар иштер колго алынган. Бұл музей биздин мектепте Кутуналиев Кушубак агайыбыз тарабынан ачылган 1968 жылы. Башында 1000ге жакын экспонат болуп ошол менен ачылып кеткен. Азыр 700 экспонаттар бар. Ошолор боюнча мына окуучуларга дагы сабакка колдонуп атат. Сырттан келген элдер көрүп атат. Сакталышы жакшы эле азыр. Бирок негизгиси кээ бир мынагу той ишкилердики эмелердики сал жана күбө жеп эме болуп атат, ошол жагынан кичине проблема болуп атат. Биз Бишкекке да кайрылганбыз. Бирок аяктан жардам болду, бирок болгону дус нафталин жагынан жардам болуп атат да. Анан ошону сактап калуу жагы азырынча көбүрөөк проблема болуп атат. Сөзсүз болот да. Бул мындай айтканда түрү көрсөтмө курал катары пайдаланып болот. Көп эле сабактарда жаныбарлар өтүүдө, канаттуулар өтүүдө бул сөзсүз колдонуп келет. Дагы эле колдону бермекчи. Тоолуу аймактагы орто мектепте орун алган бул зоология музейинин жаралуу тарыхы, уюштуруучу Кушубак Кутуналиев агайдын эмгеги тууралуу маалымат алыңыздар. Саякат берүүбүздүн кийинки чыгарылышынан чейин аман болуңуздар.